Бисмилля ва алхамдулилля. Вассалату вассаламу аля расулилля. Амма бада. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хурматтуу достор. Сабактар устулантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосуучу, коргонуучу жолдор, куралдар. Ушул маселеде жетип келген жерибиз дагы бир шайтандардан коргонуучу жана аларга каршылык көрсөтүүчү бир амалдардан бул көздү тыюу. Аллах Таала арам кылган нерсени карабоо. Себеп дегенде бул көздүн карашы шайтандын бир окторунун огунан. Мындайча айтканда ушул ок менен ушул нерсени шайтан азгырып ушул нерсеге, арам нерсени кароого бул ушундай ок атса кайып кетпей турган. Ошол үчүн бул кароо, арам нерсени кароо, Аллах Таала арам кылган нерсени кароо бүт жамандыктардын эшиктери болуп эсептелет. Ушул нерседен башталат. Себеп дегенде ар бир мүчөнүн жасаган иши жүрөккө келип таасир берет деген сөз. Алымдар ушундай кылып сүрөттөгөн, ар бир мүчө, дененин мүчөсү бир көлгө куя турган дарыялар сымал деген. Мисалы үчүн сен көзүң менен бир арам нерсени карасаң, ошол нерсе түз жүрөккө барып, ошол жүрөк аттуу көлгө куят. Тилиң менен жаман нерсени сүйлөсөң, жүрөккө куят. Кулагың менен жаман нерсени уксаң, жүрөккө куят. Колуң менен, бутуң менен ушундай сыяктуу баары тең жүрөккө куят. Эгерде ушул мүчөлөрдүн баарын Аллах арам кылган нерсеге колдоно турган болсоң, ошол жүрөк көлү кирдеп, ал нерседен бир гана жаман нерсе чыгып баштайт. Тескериси тескери. Ошонун эң алымдар айтат, эң негизги жүрөккө таасир бере турган башаты бул көз деп айткан. Ошон үчүн шарият бул көздү арам нерседен тыюуга буйруган. Жана хадисте келет, Хузайфа радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, көздүн кароосу бул иблистин бир ата турган окторунун бир огу деген. Бул уулуу ок деген. Мындайча айтканда иблис бул нерсени ууга малып туруп ата турган окторунан деген. Эгерде кимде ким Аллах Тааланын сөзүн кабар берип атат, кимде ким ушу менден корккон акыбалда ушул арам нерсеге карашты таштай турган болсо деген, анда мен бул нерсесин ыйман менен алмаштырып берем, жана ушул ыйманды ал жүрөгүндө татат деген. Мындайча айтканда ыймандын даамын таттырат. Баягы ыйманды даамын таткандар бар, жана татпагандар бар. Албетте даамын татып, ошол ыймандын негизинде Аллахка сыйынгандардын сыйынуусу башкача болот албетте. Бул ок деген нерсе албетте бара турган жери жүрөк болот. Себеп дегенде уунун ушу бара турган жери жүрөккө барып, ошол жүрөктү өлтүрүүгө алып келет. Ошон үчүн бул нерседен кутулуш абзел болот дайыма. Талап кылынган нерсе ушул нерседен кутулуш керек. Карабаганга аракет кылыш керек деген сөз. Ошон үчүн харам нерсеге, арам нерсени кароону шарият буйруган, жана ошол нерсеге чакырган, мындайча айтканда карабаштыкка. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Али радыйаллаху анхудан келген хадисте айткан экен, бир кароонун артынан экинчи жолу караба деген. Мындайча айтканда бир нерсе, мисалы үчүн, эгер аял басып келе турган болсо, мындай биринчи байкабастан бир карап аласың деген сөз да. Анан эгерде ошол замат анан көзүңдү тыйбай дагы карай турган болсоң, мына ушул арам да. Ушуну айтат пайгамбарыбыз, кароонун артынан караба деген дагы бир жолу. Себеп дегенде биринчи кароого сен жооп бербейсиң деген, ал эми экинчи кароого сен жоопко тартыласың деген. Себеп дегенде экинчи кароо сен кызыгуу менен карайсың эми. Өзүңдүн каалоо менен карайсың деген сөз. Ошон үчүн Ибн Касир айткан, көпчүлүк алымдар айтышкан, аял киши өзүнө тиешелүү эмес эркекти кароо тыйылат деген. Кандай акыбалда? Каалоосу менен карайбы же каалоосу жок карайбы?
Мындайча айтканда кээ бирлер айтышы мүмкүн, кээ бир аялдар мен ал эркекти каалаган жокмун, мага жакпайт, бирок карасам болот деши мүмкүн. Бирок алымдар айтышкан, каалайбы, каалабайбы, жагабы, жакпайбы ал бейчеки эркек караган болбойт деп айтышкан. Анан бул нерсени хадис менен далилдешкен. Имам Абу Дауд, имам Тирмизилер риваят кылган хадисте Салама энебизден ал айтат, күндөрдүн биринде мен жана пайгамбарыбыздын бөлөк аялы энебиз Маймуна экөөбүз пайгамбарыбыздын астында элек дейт. Мындайча айтканда жанында элек дейт. Анан Ибн Мактум келип калды дейт. Ибн Мактум деген жана пайгамбарыбыздын эки азанчысынын бирөөсү, көзү азиз киши болгон, ал дагы азанчы болгон. Ал көрчү эмес, азиз болгон. Ошол Ибн Мактум келип калды дейт. Анан пайгамбарыбыз айтты дейт. Бул хижаб ошол парз болгондон кийинки акыбалды айтып атат. Өкөңөр тең хижабты кийгиле деп айтты дейт. Жүзүңөр жапкыла деп айтты дейт. Аллахтын элчиси дедик дейт биз. Бул бизди көргөн жок го. Ошонун себебин биз тааныбайт го, таанып да калбайт го дегенде пайгамбарыбыз айткан экен. Өкөңөрдүн көзүңөр азизби деген. Өкөңөр буну көргөн жоксуңарбы деген. Силер көрөсүңөр да, силер деле буну көрүп атпайсыңарбы деген. Ошон үчүн толук жабынгыла бул кеткенче деген. Ошол себептен киши жада калса эркек азиз болсо дагы аял киши өзү аны көрүш тыйылат ошол акыбалда. Бөлөк хадисте Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, имам Муслимде келет хадис, пайгамбарыбыз айткан, адамдын баласына зынаадан үлүш жазылган деген. Бул зынааны каалабаса дагы кылат деген. Мындайча айтканда, буну кылбаштыкка орун жок деген, мүмкүнчүлүк жок деген. Андан кийин айткан, көздүн зынаасы караштык деген, арамды караштык деген. Арамды кароо көздүн зынаасы деп болот. Ал эми кулактын зынаасы арам нерсеге кулак салыш деген. Баягы кээ бирлер ушундай болот, көбүнчө аялдар ошол кереги жок нерсени дагы ушу тыңшап укканга аракет кылышат. Ушу эмне кызык сүйлөп атты болду экен деп жада калса, дуалдын ар жагы болсо дагы ошо бирдемкени коюп алып ошону укканга аракет кылышат. Мына ушуну пайгамбарыбыз айтып атат, бул кулактын зынаасы дейт. Кулактын зына үлүшүнөн болуп келет. Ал эми тилдин зынаасы бул сөз деген. Ошо арам сөздү эгер сүйлөй турган болсоң, тыйылган сөздү, жаман сөздү сүйлөй турган болсоң, албетте бул зына болот. Колдун зынаасы кармаш деген бир нерсени, арам нерсени кармаш. Буттун зынаасы басыш деген. Ал эми жүрөк болсо каалайт деген. Ошол нерсени. Ал эми ушул нерсени ишке ашыра турган же ишке ашырбай турган бул жыныстык мүчөлөр деген. Ошон үчүн шариат бир тосуктарды, себептерди койгон, ошол көз фитнасына түшүп калбаш үчүн. Ошонун бириси бул эгер бирөөнүкүнө кире турган болсоң, бир бөлмөгөбү, бул кайсы акыбалда болбосун, үйүңдө болобу жада калса, жумушта болобу, эшик турабы, эшик эмне үчүн турат деген сөз. Тыкылдатып, уруксат сүрөш керек. Көз арам нерсеге түшүп калбаш үчүн. Сен билбейсиң ал ичинде эмне кылып атканын. Адам баласы кемчиликтүү болот. Балким чечинип аткан болот ошол убакта. Анан авраты көрүнүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн уруксат сурап, анан кириш керек бир жака. Сахил ибн Саадтан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Сахил ибн Саад айтат, бир киши пайгамбарыбыздын бөлмөсүн мындай карап аткан болот да, мындай жылчыктан. Анан пайгамбарыбыз ошол маалда тарак менен чачын тарап аткан болот. Анан пайгамбарыбыз көрүп калып айтат, эгерде эртерээк байкап калганда көзүңдү ошол тарак менен сайыпчтамакмын деген. Ошол тарак менен көзүңдү сая салмакмын деген. Уруксат суроо бир гана ошол көз үчүн эмеспи деген. Ошол уруксат сурагандын максаты көзүң арам нерсеге түшүп калбаш үчүн.
бул аябай керек нерсе. Себеп дегенде бизде бир адатта бир жакшы нерсе, жаман нерсе бар. Ошол уруксат сурабай эле үйгө кирип келгенден кийин бирөө барбы үйдө деп сурайт. Ал үйдүн төрүнө өтүп кеткен уже. Ошон үчүн бул адепсиздик жана Аллах тыйган нерселерден. Ошол эшиктин артынан уруксат сурап, анан кийин эгер ачпаса кетип калыш керек. Ал жерде кээ бирлер бар, тура берет, тарсылдатып, такылдатып, тепкилеп дегендейчи. Андай болбойт, бул мусулмандын аклагына эмес. Бир эки уруксат сурадыңбы? Эгер ачкан жокпу, демек сага балким каалап айткандыр сени киришиңди. Ошон үчүн сен кетип калыш керексиң. Бул Аллах Таала буйруган нерселерден болот. Экинчи дагы бир себептерден ошол көздүн фитнасына түшүп калбаш үчүн бул аялдарга кирбеш керек. Жада калса эркек аялдарга кирип келбеш керек. Жада калса ошол аял сага тиешелүү болсо дагы, мындайча айтканда, сага махрам болсо дагы, апаң болсо дагы, эжең болсо дагы, ошол жакын аял болсо дагы сага сен уруксатсыз кирбеш керексиң. Себеп дегенде көзүң алардын ауратына түшүп калышы мүмкүн. Себеп дегенде аурат маселеси бул ошол махрамдарга да тиешелүү болот. Ато ибн Ясардан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир киши сурайт: "Я Аллахтын элчиси, мен энеме уруксат сурап кириш керекминби?" деген бөлмөсүнө. Дегенде албетте деген. Дегенде ал айткан: "Мен ошо энем менен жашайм" деген, жана энеме кызмат кылам деген. Дегенде уруксат сура деген сөзсүз. Себеп дегенде сен каалайсыңбы анын аураты көзүң ауратына түшүп калыш деген. Ар кандай акыбал болушу мүмкүн. Ошо энең болсо дагы ошо ауратын көрүп калыш мүмкүнсүң деген. Дегенде жок, ауратын көргүм келбейт деген. Дегенде анда уруксат сурап кирип жүргүң деген. Энең болсо дагы деген. Демек энең болгондон кийин бөлөктөргө баарына ошентип кире бересиң. Үчүнчү тосула турган жер себептерден ошол көз фитнасына түшүп калбаш үчүн адам баласы бул өзүңө тиешелүү эмес аял менен жаңгыз калуу. Себептен хадисте келген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: эркек киши бейчеки аял менен жаңгыз калбасын деген. Эгер экөө кала турган болсо, үчүнчүсү албетте шайтан болот деген. Эгерде өзүнө бири-бирине тиешелүү эмес, махрам эмес аял менен эркек бир бөлмөдө жаңгыз болуп калышса, үчүнчүсү шайтан болот. Мындайча айтканда, шайтан ошо аларга фикир салып, азгырып, аларды зынага алып келет деген сөз. Ошон үчүн анан төртүнчүсү дагы бир себептерден көздүн фитнасына түшүп калбаш үчүн бул аялдардын хиджаб буйрулушу, шарият тарабынан, Аллах тарабынан ошол бүт ауратын жабышы. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда айткан: пайгамбар деген: "Я юхан наби, кул ли азважика ва банатика ва ниса'ил му'минина юднина алейхинна мин жалабибихинна" деген. Пайгамбар, өзүңдүн аялдарыңа жана кыздарыңа жана момундардын аялдарына хиджабтарын, жилбаптарын өздөрүнө жакындатсын деп айт деген. Мындайча айтканда, аураттарын жапсын деген мааниде. Ошол жилбап деген сөз бул чоң көйнөк болот, бүт дененин баарын жапкан. Ошол жилбапты жабынышсын деген, эч жери калбасын деген. Ошон үчүн көп тафсир алымдары айтышкан, бир гана көзү гана калыш керек деген. Ошол көзү дагы жабылыш керек эле деген. Бирок ошол басып баратканда көрүш үчүн ошол көзү калыш керек, бирок жерлери баары жабылыш керек деген. Демек, аял киши бул нерсе менен, ошо хиджабы менен өзүнүн жанакы ач көз, жүрөктөрү оорукчан адамдардын ошол ауратын, аялдарды көрүш бир гана максаты болгон эркектерден ушул хиджабы менен тосулат. Ошол зыяндан тосулат. Жана бул эгер кимде ким ушул көзүн Аллах үчүн тыя турган болсо, Аллах арам кылган нерседен, эң биринчи эле ошо эркек аялдан, аял эркектен, алымдар айтат, бул 3 чоң пайданы берет деген. Биринчиси, Аллах Таала эгер ошону Аллах үчүн калтыра турган болсо,
имандын даамын таттырат деген. Даамын, ләззатын. А бул нерсе, ал калтырган нерседен дагы таттуу жана таза нерсе. Ушу көп болсо көзүңдү тыйып коесуң, карабай коесуң. Аллах Таала сага имандын даамын таттырат. Ошон үчүн сөз бар: "Ваман тарака шейен лиллах, авадахуллаху хайран минху." Кимде ким Аллах үчүн бир нерсени таштай турган болсо деген, Аллах Таала ага көп эсе жакшыраак нерсе менен кайтып берет деген. Себеп дегенде Аллах Таала аш-шакур, аш-шакир, шүгүр келтирүүчү зат. Бизге окшогон нашүгүр эмес. Экинчиден, экинчи пайда көздү тыюу, жүрөктү нурдантып, анын көрөгөчтүгүн ачып берет. Ошон үчүн Аллах Таала Лут коому тууралуу айткан: "Ла амрука иннахум ла фи сакратихим ямахун" деген. Сенин өмүрүң менен касам ичем деген пайгамбарыбызга. Булар шексиз өздөрүнүн мас акыбалында не кыларын билбей жүрүшөт деген. Жүрөктөр бекитилген акыбалда. Ошон үчүн кимде ким көзүн тыйбай турган болсо, жүрөгү жаман акыбалга түшөт, караңгы басып көрөгөчтүк кетет, акылы кетет, жана көрөгөчтүгү, жүрөгү мас акыбалда болот албетте. Себеп дегенде Аллах Таала эмне кылган болсо, ошону менен кайтып берет. Эгер кимде ким көзүн тыя турган болсо, көздүн көрүүсүн, ошол арам нерсени тыя турган болсо, бул пендесине Аллах Таала жүрөгүнүн көрүүсүн ачып берет, көрөгөчтүгүн деген сөз. Данышмандыгын. Аллахты таанууну ачып берет. Жана үчүнчү пайда жүрөктү кубаттап, күчтөндүрүп берет. Аны бекем кылып, эрдигин берет, эр жүрөк болот мындайча айтканда. Аллах Таала бир асарда келгендей, асарда келет, кимде ким өзүнүн каалоосуна каршы чыга турган болсо, ошол кишинин көлөкөсүнөн шайтан коркот деген. Мындай кишинин өзүнөн эмес, көлөкөсүнөн коркот деген. Ошон үчүн кимде ким өзүнүн каалоосун, шахватын ээрчий турган болсо дейт алеми, ал Аллахтын астында кор болгон акыбалда, кемсинтилген акыбалда болот. Себептен Аллах Таала Аллахтан жүз бургандарга, күнөө кылгандарга кордукту жана кемсинтүүнү берет. Ушул жерден токтоп турабыз. Адаттагындай дуа маселесинде дуа бир маалы бар, ушул тууралуу айтабыз. Бул короз кыйкыргандагы мал. Короз кыйкырганда эмне кылыш керек? Хадисте келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан, имам Абу Дауд риваят кылган хадисте, имам Бухари, имам Муслимдер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: эгерде кимде ким короздордун кыйкырыгын уга турган болсо, Аллахтан фазилетти сурасын деген, жакшылык сурасын деген. Себеп дегенде короздор периштени көрөт деген. Ал эми кимде ким эшектин бакырганын уга турган болсо деген, анда Аллахтан, шайтандан коргонуу сурасын деген. Себеп дегенде ал шайтанды көрөт деген. Бул ажайып келген бир акыбалдардан, Аллах Таала бизге ачып берген бир кабарлардан. Аллах Таала кээ бир айбандарга өзгөчө бир сезимди берген. Аны адам баласы көрө албай турган нерсе. Жана кээ бир мындай илхам кылынган бир жаныбарлар болот. Ошонун ичинен бул короздор. Короз ушундай жаныбар, түн узарабы, кыскарабы, илхам кылган акыбалда ошо түндүн канча экендигин билет. Жана жаңылбаган акыбалда ошол эртең менен ошо бир маалда, мындайча айтканда, эртең мененки намаздын астында жана кийин короз кыйкырат. Бул өтө мындай өзгөчө бир жаныбарлардан эсе болсо болот, албетте, эсе болот. Ошон үчүн жана бул кыйкырыгы ошол периштелерди көрүүсү менен коштолот.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, кимде ким ошол корооздун кыйкырыгын угса, Аллахтан дуа кылсын дейт. Фазилетин сурасын дейт. Демек, корооздун кыйкырыгы дуа кабыл болгон акыбалдар келет экен. Мисалы үчүн Аллахума инна насалука мин фазлик деп, я Аллахым, биз сенден фазилетиңди, рахматыңды, жакшылыгыңды сурайбыз деп дуа кылыш керекпиз. Себеп дегенде ошол маалда баягы биздин ниетибиз, биздин үмүтүбүз ошол маалда периштелердин амин дегенине дуабыз коштолуп калса, дуабыз кабыл болот Аллах тарабынан. Жана эгерде кимде ким эшектин кыйкырыгын уга турган болсо, анда шайтанды алыстатыш үчүн аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп Аллахтан коргонуу сураш керекпиз. Аллах Таала бизди шайтандардын зыянынан, бизге болгон соккусунан бизди сактасын. Жана кайсы жерде болбосун, биздин жаныбызга периштелерди коюп берсин. Жана кылган дуаларыбызды периштелердин амини менен коштоп, биздин дуаларыбызды кабыл кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.